Президентimiz бийликке келер алдында ушундай мына мен өзүм жөнүндө жооп берейин, ушундай Кудайдан тиленди беле ушундай адам келсе бизге депчи. Себеп дегенде Садыр Нуркожоевичтин башынан бүт кырды алдым бар тең, бүт жакшылыгы да жамандыгы да болуп өттү. Бул кыргыз элинин көйгөйүн билет, аралап көрүп жүргөн, буга чейин көтөрүп жүргөн депутат болуп жүргөн кезинде эле. Анан ошо депутат болуп жүргөндө көтөрүп жүргөн көйгөйлөрүн, ошо кыла турган иштердин баарын азыр Кудай буюрса бийлик колуна келип кылып атат. Аябай жакшы иштерди кылып, Кыргызстан аябай оңолуу жолунда гана жүрүп атат да. Ылайым эле ошо Садыр Нуркожоевдун ишине ийгилик каалап, дагынкысын дагы оңдой берсин, элибиз, жерибиз оңолуп, мен ошого тилектеширем да. Биздин азыр Кыргызстан мамлекетибизде өтө чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Садыр Жапаров президентибиз, Камчыбек Ташиев экөө биргеликте жакшы иштерди алып барып атат. Мамлекетибиз өнүгүп өсүп атат. Өзүбүздүн эле мындай шаарга чыкканда көз карашыбызда байкалып атат да. Көчөлөрдүн оңдолушу, тротуарларды салып атат. Мындай мыйзамга туура келбеген помещенияларды бузуп атышат. Өтө алгылыктуу иштерди кылып атат. Биз өтө кубанычтабыз, сыймыктанабыз. Кыргызстаныбыздын ушундай өнүп өсүп атканына өтө кубанып турабыз. Жакшы иштерди кылып атат. Аллахым ыраазы болсун, колдосун, аман болсун. Өлкөбүздө кандай өзгөрүүлөр болуп атат? Президентибиз деги эле өлкө башчылары кандай иштеп атат? Сиздин пикириңиз кандай? Сиздин көз карашыңыз? Биздин өлкө башчыбыз Садыр Жапаров аябай жакшы иштеп атат. Көп өзгөрүүлөр болду Садыр Жапаров иштегенден бери. Көптөгөн садиктер салынып атат, көптөгөн мектептер салынып атыр, жолдордун баарын оңдоп атат. Аябай техникаларды көп алып атпайбы? Ипотекага үйлөр салып атыр карапайым элдерге деп. Илгери президенттердин убагында бюджет иштегендерге эле салабыз деп айтчу эле да. Азыр болсо бүт баардык жарандардын баарын алсын деп ипотекага үйлөр салып атыр. Аябай жакшы. Бизге жагат, пенсияларыбызды көбөйтүп атыр. Менчикке өтүп кеткен имараттардын баары мамлекетке кайтарып алып атыр. Коррупционерлердин баардыгын ооздуктап, коррупционерлердин баарын жоюп атыр. Эң жакшы иштеп атыр менин оюмча. Абдан жакшы. Пенсионерлер аябай ыраазыбыз Садыр Жапаровдо. Кыргызстанда аябай жакшы элдер үчүн үйлөрдү куруп берип атат. Завод, фабрикалар курулуп жатат. Ошондой эле мекеме, уюмдар, мектептер, бала бакчаларды куруп, мынакей азыркы күндө биздин кыргыз элибизге абдан жакшы шарттарды түзүп берип жатат. Ошондой эле биздин ар бир тармактарда мыйзамдар иштеп жатат. Укук коргоо боюнча, ички иштери боюнча, прокуратура системасы боюнча, соттор боюнча дагы мыйзамдар иштеп атат. Биздин жолдорубуз оңолуп калды, абдан сонун болуп калды. Мынакей кенен жолдор болуп, бүт баардыгы ошо мыйзамдын негизинде жакшы өнүгүү болуп жатат. Мен ошо кубанганым, пенсияларыбыз көбөйүп калды. Кичи автобустарды жок кылып, мамлекет тарабынан чоң кенен автобустар каттап калды. Мына ал автобустарга мына пенсионерлер болсо бизге бесплатно мамлекет каржылайт биздин жол кирелерибизди. Шарттар абдан сонун. Өмүрү узун болсун президентибиздин, келечеги кең болсун, тынч болсун. Ошол элибиздин, кыргыз элибиздин тынчтыгын сактап берген президенттерден болуп иштеп берсин.